Учурдун эң талылуу маселелеринин бири электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Жаңы трансформаторлорду, бетон мамыларды орнотуу жагы колго алынып жатат. Түп районда дагы бул багытта жасалып жаткан иштер өз натыйжасын берип, Толок Молдо Токтогул көчөлөрүндө 25 бетон мамы, 1100 метр аба зымдары алмашылып, жалпы чыгым 200 000 сомго турган. Мындай жигердүү иштерге жашоочулар ыраазычылыктарын билдиришүүдө. Буюрса мына быйыл кышка даярдыкты эрте башташтык. Биздин мояка жашаганыбызга 1993 жылы комушка келгенбиз. Ар бири өзү столбуларды коюп, эптеп турчу да. Эми быйыл буюрса жаңы столбуларды коюп, жаңы эме кылып атышат. Электриктерге рахмат. Ден соолукта болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Кыш мезгилинде жарыгы жок же отун суусу даяр эмес дала үй-бүлөлөр болгон. Аны менен катар эле пайдаланган энергиясы үчүн каражатты өз учурунда төлөбөгөндөр да бар. Ошол учурда энергетиктер өчүрүп кетүүгө аргасыз болушат. Уруу свет пайдаланып жүргөндөр деле болгон. Эми болсо андай терс көрүнүштөрү жокко эсе. Бизде мындай жыл башынан баягы план бекитилет. Ошол план график боюнча иштеп келатабыз. Буга чейин өзүм тиешелүү участкада 3 объектиде реконструкция жүрүп жатат. Үчүнчүсү ушул жерде. Бул жерде айта кетсем, 586 ТПнын экинчи фижеринде иш-чара өтүп атат. Бул жерде 20 опора коюлду буюрса. Азыр монтаждоо иштерин буюрса кылып жатабыз. Кээ бир айылдарда али күнгө чейин электр мамылары жок. Ар ким каалагандай устун шырык менен зымдарын чоюп алышканын көрүүгө болот. Коопсуздук эрежелери так сакталат деп айтууга негиз жок. Мындан ары мындай кооптуу иштерге бөгөт коюу мезгил талабы болуп отурат. Бул жаатта дагы энергетика тармагынын жумушчу кызматкерлери тынымсыз аракет көрүп иштеп жатышат. Нуржан Дөөткулова, Айбек Турдакунов, Ысык Көлү маалымат программасы үчүн Түп районунан.